Эне тил жөнүндө сөз сүйлөп атканда бизде байкап көрсөк азыркы көрүлүп аткан чаралар мамлекеттик деңгээлде көбүн эсе сактоо же болбосо ушунун бир айласын таап ушунун бир баягы элдердин көңүлүн бурдуп же мындай бир көңүл буруу маселесинде ушундай бир алаксытуу эле маселесинде өнүккөн мамлекеттер эне тилин өнүктүрөт. Мисалы бүгүн бизге эмне жетишсиз болуп атат, эне тилибиз сүйлөнбөй атат, кадырланбай атат, же болбосо колдонулбай атат деген маселенин баары ошол эне тил толук кандуу иштеп кетиш үчүн бизде ошол эле окуу куралдары кандай деңгээли. Мына агай билим берүү министрлигинде жетектеп жүрдүңүз. 9 ай. Биз ооба канча болсо да сиз жакшы билет болушуңуз керек. Биз мисалы Советтер Союзунун убагындагы кыргыз тил, адабият окуу куралдары кандай деңгээлде? Азыркы эгемендүү Кыргызстанда биздин кыргыз тил адабиятыбыздын окуу куралдары кандай деңгээлде? Салыштыруу мүмкүн эмес. Артка чоюп баратабыз. Туура. Биз келечек муундарга тарбия, таалим, билим берүү тармагында тилдин ордун өзүбүз жоготуп алдык. Анан келип туруп саясатчылар сүйлөбөйт, башкаруучулар сүйлөбөйт, жетекчилер сүйлөбөйт деп аларга нааразы болгонубуздун бул жерде эч кандай мындай орду да жок. Себеби биз мамлекеттик деңгээлде ошо билим, тарбия, таалим багытында биз тилибиздин өнүгүү жолун көрсөтө алган жокпуз.